айла жок, тиричилик кылыш керек. Жолға чыгып алыпсызбы? 100 миңден ашык товарымды алып кетти. Негизи ал жер базардын территориясына кирбейт да. Мен артымда турган Достук көпүрөсү, көпүрөнүн астына унаа токтобосун, сода сатык жүрбөсүн деп айта берип тилтешилди. Акыркы жолу Ош мэриясы сода сатык жүргөн жерлерди зым менен тосуп кеткен. Бирок ага карабай азыр дагы деле сода жүрүп, унаа токтоп турат. Ал жерде сода кылгандар ушул менен жанбагабыз дейт. Бир жагында мыйзам көпүрөнүн астына эч нерсе турбасын деген мыйзам турат. Ушул маселени кантип чечиш керек? Бүгүнкү жарандык көзөмөлдө ушул суроолорго жооп издейбиз. Көпүрөнүн астындагы сода сатыкка көзөмөлдүн жоктугун айтуудан мурун мыйзамдарды эске салып өтөлү. Кыргызстандын автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзамынын 32 беренесинде жол өткөлдөрүнүн эстакадалардын алдында транспорт каражаттарын токтотуучу жайларды жайгаштырууга, бак тигип жашылдандырууга, унаа токтотууга жана жуу үчүн аянтчыларды, сервис объекттерин курууга тыюу салынган. Мындан тышкары киоскторду, павильон сыяктуу курулмаларды жайгаштырууга, авто жана мото жарыштарды, башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө, шлагбаумдарды орнотууга да болбойт. Көпүрөнүн астынын бир тарабы унаа токтотуучу жай болуп турат. Азыр ал жерге унаа койгону ким уруксат берди? Алар эмненин негизинде коюп жатышат? Азыр сурап көрөлү. Ош мэриясы буга чейин ар кандай жарандардан, массалык маалымат каражаттарынан арыздар, видео материалдар чыккандан кийин көпүрөнүн астын намтип зым тор менен тосушкан. Бирок айрым жерлеринде бул торго карабай эле ичине кирип сода кылган учурлар бар. Азыр бул жерде бир 10-20га жакын автоунаа токтоп турат, бирок бул жерде карап акча алган деле адам жок. Унаалардын ээлерин 30 мүнөткө чейин күттүк, бирок бири дагы келип унаасын айдап кеткен жок. Ош шаарынан Алай, Чоң Алай райондоруна каттаган такси айдоочулары көпүрөнүн сыртына, жолдун четине туруп алышкан. Мөмө жемиш саткан соодагерлер болсо өз билемдик менен көпүрө астына кирип соода кылып жатышат. Айрымдары тротуар мында турсун, унаалар жүрчү жолго чыгып алышкан. Жолго чыгып алыпсызбы? Мен bu yerде карабайм, onu күрө карайм. Сиздики кайсыл жер? Ким? Мен карап тур дегенде карап турам. Чыкпаш керек экен дейм. Чыкса болобу? Рухсат берди, бул жерде турганыңызга? Ешкімге рұқсат берейін дейді. Уақыт эле турасызбы? Качандан бери келдиңиз? Уақыт болып қалды, 5-6 күн, бір апта. Кеше шықтым ішке. Жердин жоопкерчилиги мурда бар эле, билебиз. Onu билбейт экен. Ак Бура дарыясынын экинчи тарабы болсо кадимки базар сыяктуу иштеп жатыптыр. Жарандар ушул жерде гана соода кылып, тиричилик кылып жатканын айтышты. Айрымдарынын товарын столу менен бирге мэрия кызматкерлери алып да кеткен. Bir gün ноябрда келип, дагы менин 3 столумду сындырды. 100 миңден ашык товарымды алып кетти. А мен 19 ноябрда барсам, мумиястын балдары жазың, мамлекетке өткөрөбүз. Базарга чыкпайм деп жазың деди. Как bu деп жазышым керек. Төлөшүм керекпи? Кредитим бар менин. Айтылган такыр турбагыла деген, анан башка айла жок, тиричилик кылыш керек. Места жок. Ошо. Анан бияна чыкпай, бияна чыгып атабыз. Тиричилик сет урап турбасак болот деп мелди, бирок сетканы бери гана да адамдар мына алып кеткенлер сетканычы. Ушундай. Негизи ал жер базардын территориясына кирбейт да. Көпүрөнүн асты бизге карабайт деп жаткан Борбордук базар дирекциясынын жетекчисинин орун басары Нурсултан Жалалдин уулу. Ал нөмөт түзүлүп, жерди бошотуу боюнча күн сайын иш алып барып жатышканын айтат. Айтып атпаймынбы, биз кетиребиз, кетсек эле кайрадан келип алышат. Биз кеткенден кийинчи, кеткенден кайрадан келип алышат. Кайра чыгып ошондой болуп атат да, кызыч болуп. Ошондо кантип чечиш керек эми маселени? Ал жерде негизи турганы тура элеби? Жок, турганы мыйзамсыз ал жерде. Ал жерде турганы мыйзамсыз. Биз айтып атпаймынбы, ошол
Күнүнө бирден смен уже коюп койгонбуз жыйноочуларды. Ал жакты карап атышат, тургула дейт, кеткиле дейт, кайрадан ызычуу болуп, алар бияктагы ошо караган адамдар кетсе эле кайрадан чыгып алышат экен да. Бүгүн ким азыр ошол жакта дежурствода? Билбейм, таблица түзүлүп берген бөлүм башчы бар, ошолор азыр дайындап ким болгонунчу коюп коюшкан да. Азыр көрсөтө аласыз бизге? Азыр ким экенин бүгүн? Жок, хорошо, азыр бөлүм башчысын мен чакырайын, чакырып азыр сиздерге айтып берем. Эми адамдар көп чыгып кеткен үчүн ошо жолду уштап тазалап, эми кичине адамдар өткөнгө мындай возможность болсун деп түзүлдү да. Ал жерде тосулса деле адамдар чыгып алат. Чыгып атат да. Эми алны алдыра албай атабыз да. УМС келип туруп сандыктарын жүктөп кетти, башка нерселерин кылды. Бирок болбой атат да. Бул дежурствода бүгүн ким ошондо? Бул дежурстводо бүгүн Макен, Карбеков Макен деген жыйноочу, избарщик. Избарщик? Ал барып Сектор башчы. Жыйнагыла дейби. Жок, ал жерден эч ким акча албайт, ал жерден просто тазалайт да, баягы өтүп кеткен адамдар үчүн тазаланып турат ал. Негизи буга чейин көпүрөнүн астын муниципалдык менчик башкармалыгы ижарага берип жүргөн. Бул мыйзамга каршы келгендиктен шаардык прокуратура алардын келишимин жокко чыгарып, өтмөктүн асты бош турушу шарт деген талапты мэрияга бир канча жолу эскерткен. Мындан улам башкармалык көпүрөнүн астын Борбордук базар дирекциясына өткөрүп бергенин билдирди. Эл экен да, аларга ал жерге соода кылууга тыюу салынып, тынымсыз иш алып баратышат, баары ошол барып алып атышат да. Ушу маселени кантип чечип койсо болот? Эми менимче ал жерден жаңы базарга көчкөндөн кийин, соодагерлер баары кеткенден кийин автоматически эле жок болот калар да. Алар да жылабы? Жөн, базар жалпы кетип атпайбы соодагерлерчи? Ошондой эле чечилет го дейм. Бирок жанагы тынымсыз ушул жерден аймактык башкармалык стихийный торговля боюнча рейдтерди уюштуруп дагы иш алып барабыз ошолор боюнча. Ошолорго место кылып берсе болобу? Азыр аларга деле айтсак, биз деле тиричилик кылып атабыз деп атат. Ким жана айран сүт саткан адамдарбы? Аларга ушул базарком менен базардын ичинде жерлерди алып барып көрсөтүп берилген. Ичине кириңиздер, ичине кирип атайын бир жерге мындай санитардык нормаларга ылайык, таза мындай туруп алып сатыңыздар деп көрсөтүп берилген. Эми ичкерге адам анча кирбейт деп эле мына сырттан проходко турушубузда баардыгы эле ошо жол боюна чыгууга аракет кыла беришет экен да. Биз азыр базарга байланышсак албады, дагы эскертебиз, ушул көзөмөлгө алып иш алып баруу боюнчачы. Көпүрөнүн астын пайдаланууга тыюу салуу жөн гана ойдон чыгарылган талап эмес. Мыйзам менен бекитилип, жарандардын коопсуздугу, кырсыктан оолак болуусу үчүн алдын алынган чара десек туура болот. Кырсык каш кабактын ортосунда деген сөз бар. Мындан улам соодагер болобу же жөнөкөй жаран болобу, алардын өмүрү башкы орунда турушу шарт. Буга чейин Т-Медиа телеканалы өтмөктүн алдындагы башаламандыкты бир нече ирет чагылдырган. Анда тиешелүү жетекчилер дал азыркыдай көзөмөл катуу жүрүп жатканын айтышкан эле. Эми азыркы аракетинен кандай жыйынтык чыгат? Мыйзам талабы аткарылабы? Көз салып турабыз.